Белгилүү алып баруучу жана куудул Гүлжайна Атаканова өзүнүн Instagram баракчасына мындай деген билдирүү калтырды. Мен бүгүн көп суроолорго жооп бергим келди. Ооба, карапайым үй бүлөнүн кызымын. Ата-энем 7 баласын каргалууга кактырбай чоңойтушту. Мен ушундай эле тыпырайган капкара кыз элем, бирок ушул кезимди сагынам. Эч ким мен жөнүндө жаман айттышпачу эле. Ооба, ажыраштым, жараштым, кайра күйгө чыктым, кайра ажыраштым. Булардын баары пешене экен. Ким эле турмушу бузулушун кааласын. Мен да каалаган эмесмин. Тагдыр мени каалагандай калчалады, кыйнады, ыйлатты. Баарына шүгүр кылдым. Азыр баары аркада калды, Аллахтын буйруса. Ооба, машина алдым, үй алдым, бизнес ачтым, бирок баарысы пешине терим менен жетиштим. Бирөөлөр ойлогондой эч кимдин үй бүлөсүн бузбадым. Көрүнгөн менен жатып туруп кеткен жокмун. Бирөөлөрдөй болуп ичип чегип убактымды өткөрбөдүм. Же бир карагынан бай чалга тийип ийгиликке жеткен жокмун. Шалпылдап көрүнгөн эркек менен ойнош болгон жокмун. Же бир негирге тийип кеткен жокмун. Аллахыма шүгүр, жүзүм жарык, жашап келе жатам. Любой жерде сөзүм бийик, себеби аркам таптаза. Дагы суроолоруңар болсо кийинки постто жооп берем. Спортко коюлган акчалар! Чоң утуштар! Тез арада төлөмдөр! Ишенимдүү букмекер!